Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Миңбаева Жайнагүл Анваровна. Сабагыбыздын темасы башталгыч класстарда жат жазуу жумуштарын уюштуруу. Сабагыбыздын максаты. Башталгыч класстарда жат жазуу жаздыруунун максатын билесиңер жана маанисин түшүнөсүңөр. Жат жазуунун орфографиялык жана грамматикалык эрежелерин өтүлгөн түрдүү темага байланыштырып жүргүзүүгө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле конкреттүү класс үчүн жат жазуу сабагынын ар кайсы түрүн уюштурууга үйрөнөсүңөр. Лекциябызда каралуучу суроолор: жат жазуунун түрлөрү жана аларды колдонуу жолдору, жат жазууну өтүлгөн темага байланыштырып окуучуларга жаздырууну окуп үйрөнүү, жат жазууну уюштурууда мугалимдин иш аракети. Жат жазууну жаздыруунун максаты жана милдети бул: кыргыз тилинин сөздөрүн, сүйлөмдөрүн грамматикалык, орфографиялык жагынан туура, орду менен сабаттуу жаза билүү маданиятына жана оозеки кебинде адабий тилдин нормаларын пайдалануу менен туура сүйлөй билүүгө, байланыштуу кепке, кеп адебине, кеп маданиятына үйрөтүү болуп саналат. Жат жазуунун түрлөрү: көрүү жат жазуу, түшүндүрмө жат жазуу, эскертүү жат жазуу, текшерүү жат жазуусу, кандама жат жазуусу, чыгармачыл жат жазуу, эркин жана сөздүк жат жазуу. Көрүү жат жазуусу бул жазыла турган жат жазуунун текстин, сүйлөмдөрдүн жазылышын алды менен көрүп, алардын көрүнүшүн эске тутуу аркылуу жазыла турган көнүгүү. Мисалга алсак, алы ары бакты, арынын балы таттуу болот, арылар талаадагы гүлдөргө конот, арынын баары эле бал бербейт. Бул тексттеги сүйлөмдөрүбүз 16 сөздөн турат. Мында мугалимдин өтүлгөн жазуу эрежелерине ылайыктап тандалган тексттин 2-3 сүйлөмү доскага жазылат. Жазылышы текшериле турган сөздөрдүн асты сызылып, тийиштүү орфографиялык талдоолор жүргүзүлүү аркылуу жазуу эрежелери эске түшүрүлөт. Окуучулар сөздөрдү, сүйлөмдөрдү ичинен окушуп, жазылышын жана мазмунун эске тутууга тырышышат. Экинчиден, тексттин сүйлөмдөрү доскадан өчүрүлөт же газета менен жабылып, доска тетири каратылат. Балдар көргөндөрүн эстөө боюнча жат жазууга киришишет. Эгер унутуп койгондор болсо, алгачкы мезгилдерге жазылышын эмес, угулушу айтып берүү жардамы көрсөтүлөт. Балдардын баары жазып бүткөндөн кийин доскада жазылган сүйлөмдөр кайрадан көрсөтүлүп, жиберген каталары болсо доскага карап балдар оңдошот. Түшүндүрмө жат жазуусу: жазыла турган тексттеги тийиштүү орфограммалардын алды менен болжолдуу талдоолор жүргүзүлбөстөн, жазууда ката жибериле турган шектүү учурлар эскертилбестен, мугалимдин окуп берүүсү астында 1-2 сүйлөмү жазылгандан кийин каталарын оңдоо үстүндө жүргүзүлөт. Түшүндүрмө жат жазууну 2 класстан баштап ар бир теманы өткөндөн кийин жүргүзүүгө болот. Бул жат жазууну жүргүзүүдө жазыла турган текстке байланыштуу мурда өтүлгөн жазуу эрежелери мугалим тарабынан окуучулардын эсине салынат, андан кийин тексттин 1-2 сүйлөмүн мугалим окуп берет. Окуучулар сүйлөмдүн угулушуна жана маанисине карай жатка жазууга киришет. Бул учурда мугалим парталарды аралай басып, кимдин кандай жазганын жана кайсыл окуучу кандай сөздү жазууда ката жибергенин байкайт. Окуучулардын баары жазып бүткөндөн кийин ката жиберген окуучулардын бири доскага чыгарылып, ката жиберген сөзүн доскага жазат. Ага окуучулардын катышуусу менен орфографиялык талдоо жүргүзүү аркылуу катасы оңдолуп, сөздүн туура жазылышы үйрөтүлөт. Бул сөздүн жазылышынан ката жибергендер ушуга карата өздөрү оңдошот. Жат жазуу ушул тартипте тексттин акырына чейин улантылат. Эскертүү жат жазуусу: айрым жазуу эрежелерди өткөндөн кийин аны бышыктоо максатында жазууда ката жазбоо жагы эскертилет. Бул жат жазууну башталгыч мектептин бардык класстарында колдонулат. Мисалы созулма үндүүлөр: бир маалда күн күркүрөп жамгыр жаады, жаан 1 сааттай созулду, арыктагы суулар көбөйдү, суу жээктерди каптады, кечүүлөр тереңдеди, суу ташкындады. Эскерти жат жазууну жүргүзүүдө, жат жазуунун текстин мугалим даярдоодо жазылышы эскертиле турган сөздөрдүн астын сызып, белгилеп, аларды жазууга киришүүнүн алдында түшүндүрүп, туура жазууга эскертет.
Текстти мугалим туташ бир сере окуп берип, анан сүйлөмдөр боюнча окуп берет. Керек болсо бир окуучу мугалимдин окуп берген доскага жазып турат, калган окуучулар ага карабастан, көңүл бурбастан өз бетинче жазышат. Досканын бетине 2-3 сүйлөм жазылгандан кийин бала жазганын үн чыгарып окуп берет. Катасы болсо доскада оңдолот. Балдар да өздөрүнүн жазганына салыштырып, катасы болсо оңдошот. Жат жазуу ушул тартипте акырына чейин улантыла берилет. Жат жазуу көрүү жана угуу иретинде өткөрүлөт. Текшерүү жат жазуусу. Бул жат жазуу белгилүү бир темадагы жазуу эрежелери өтүлгөндөн кийин, ал темадагы эрежелер боюнча сөздөрдүн орфографиялык жазылышын, тыныш белгилерин туура колдонууну окуучулар канчалык өздөштүргөндүгүн жана аларды практикалык жазуу иштеринде колдоно билерин сыноо, текшерүү жана көнүктүрүү максатында колдонулат. Текшерүү жат жазуусун жазууда өтүлбөгөн жана орфографиялык жактан татаал сөздөр доскага жазып берүүгө тийиш. Текстти баштан аягына чейин жай салмак менен окуп берет. Сүйлөм 3 ирет окулат. Биринчи жолу сүйлөмдүн түзүлүшү менен таанышат. Экинчи жолу жазылат. Үчүнчү жолу жазган сүйлөмдүн коюлуучу тыныш белгилери боюнча тыным жасалып, кырааты менен окулууга тийиш. Сүйлөмдүн баары жазылып бүткөндөн кийин текшерүү максатында дагы бир жолу башынан аягына чейин окулат. Тандама жат жазуу. Мугалимдин окуп берген текстиндеги сөздөрдү толук жазбастан, мугалимдин талабына ылайык өткөн орфограммага байланыштуу болгон айрым сөздөрдү гана тандап жазган жат жазуунун түрүн айтабыз. Тандама жат жазууну көбүнчө айрым бир тема өтүүлөрү менен ошол теманын эрежесин бышыктоо иретинде сабактын аяк ченинде жүргүзүү пайдалуу болот. Жат жазуунун негизги максаты өтүлгөн жазуу эрежелерине тийиштүү болгон сөздөрдү таап, талдоо аркылуу сөздүн туура жазылышын үйрөтүү. Мисалы, биринчи класста муундун түрлөрүн өткөндөн кийин ага байланыштуу кылып берилген тексттен ачык муундуу сөздөрдү бир сапка, бир муундуу сөздөрдү экинчи сапка тандап жазуу берүү буйрулат жана башка ушул сыяктуу. Ал эми экинчи класста болсо, окулган текст боюнча уңгулаш сөздөрдү тандап берүү талап кылынса, окуучулар аны болжолдоо. Окуу, окуучу, окуучулар, окудум, өтүк, өтүкчү, өтүкчөн деп жазып беришет. Анда сөздүн уңгусу окуу, өтүк экендигин далилдеп беришет. Үчүнчү классты алсак, аягы чекиттүү, аягы ичкертүү белгиси менен бүткөн сөздөрдү тандап жазып берүү жана аларга мүчөнүн уланышын көрсөтүү талап кылынган болсо, окуучулар секретарь, циркуль, октябрь, апрель деген сөздөргө мүчө улап, секретарьга, циркулдан, октябрда, апрелдин деп жазуу менен мүчө уланууда ичкертүү белгисинин түшүп калышын көрсөтүүгө тийиш. Жат жазуунун бул түрү жалаң эле мугалимдин атайлап түзгөн тексттери аркылуу эмес, окуу китептериндеги ылайыктуу көнүгүүлөрдүн пайдалануу иретинде да жүргүзүүгө болот. Чыгармачыл жат жазуу. Мугалимдин жазып же айтып берген сөздөрүнө катыштырып, калган сөздөрдү өз оюнан чыгарып сүйлөмдөрдү түзүүгө жана сүйлөмдөрдүн маанисын байланыштырып, кыска аңгеме түзүүгө өнүктүрүүчү жат жазуу жумушу. Чыгармачыл жат жазууну биринчи жана экинчи класстарда алгачкы учурларда доскага жазылган сөздөр боюнча сүйлөмдөрдү ooз-эки түзүүгө өнүктүрүлөт. Ага машыккандан кийин жазуу жүзүндө түзүүгө өтүшөт. Үчүнчү, төртүнчү класстарда болсо, бул жат жазуунун татаалыраак түрлөрү өтүлөт. Мисалга алсак, төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Аяз ата, коён, оюн, кыяк деген сөздөр берилген болсо, окуучулар буга карата мектепте балаты өткөрүлдү. Болот аяз ата болду. Чынар коён болду. Тилек кыяк тартты жана башка деп сүйлөм түзүп жазып беришет. Эркин жат жазуу. Эркин жат жазууну жүргүзүүдө окуп берүүчү тексттин сөздөрүн, сүйлөмдөрүн так өзүндөй кылып сөзмө-сөз жазууну эске тута албай турган же унутуп кала турган учурлар болушу мүмкүн. Мындай учурда окуп берилген сөздөрдүн, сүйлөмдөрдүн кала берсе бүтүндөй тексттин негизги мазмунун бузбай, аларды ошондой эле маанидеги башка сөз жана сүйлөмдөр менен алмаштырууга окуучуларга эрк берилет. Бул жат жазуунун көлөмү жагынан анчалык көп болбогон, сөздөрдүн жазылышы өтүлгөн эрежелерге байланыштуу, түшүнүгү жеңил, мазмуну бир нече бөлүмдөрдөн турган туташ тексттерден тандалууга тийиш. Жат жазуунун бул түрү башталгыч мектептерде көбүнчө экинчи класстан баштап өтүлүүгө тийиш. Мисалга алсак, тексттеги село деген сөздү окуучу кыштак деген сөз менен, ал эми жумуш, иш, бара жатам, баратам, летчик, учкуч, оокат, тамак
жана башка деген сөздөр менен алмаштырышы мүмкүн. Ушул эле сыяктуу бүтүндөй сүйлөмдөрдүн негизги мазмуну бузулбай башка формада берилет. Эмиль аэропланга отуруп асманга учту. Көктө айланып жүрүп, кайра аэродромго конду деген сүйлөмдү ал самолетко минип асманга сызды. Айланып жүрүп кайта самолет кончу жерге конду деген сүйлөмдөр менен алмаштырышы мүмкүн. Бул окуп берген тексттеги сөздөрдүн ордуна сөзмө-сөз маанилеш болгон башка формадагы сөздөр менен алмаштырууга милдеттүү түрдө дегенге жатпайт. Кээде сүйлөмдөрдүн негизги мазмуну бузулбастан сөздөр кыскартылып же тескерисинче көбөйтүлүп берилиши мүмкүн. Жогоруда айтылгандардын негизинде окуучулардын аткарган жат жазуусунун жалпы мазмуну бирдей, бирок формасы жактан ар кандай болушу ыктымал болушун мугалим эскертүүгө тийиш. Сөздүк жат жазуу. Бул жат жазуунун түрүндө сөздөрдү мугалим окуп берет, окуучулар жазышат. Текшерүү үчүн сөздөрдүн туура жазылышы атайын плакатка же досканын артына алдын ала жазылып, жазуу иши аяктаган соң көрсөтүлөт. Бири-бирин же өзүн-өзү баалоо катанын үстүндө иштөө ыкмасы колдонулат. Мындай жат жазуунун түрү мугалим кадыресе сабактарда деле убакытка жараша окулуп жаткан тексттин ичинен 10-15 сөздү же жаңы материалга айлантса орфографиялык сабаттуулукту арттырат. Мисалга алсак, барыш жөндөмү: ким, эмнеге, кайда. Мындай окуучулар жазышат: сабакка, желекке, киного, карандашка, жолборско, кетменге, кишиге, шаарга жана башка ушул сыяктуу. Жат жазуунун көлөмү класстар боюнча төмөнкү нормадан ашпоого тийиш. Биринчи класста биринчи жарым жылда 12 сөздөн 14 сөзгө чейин, биринчи класста экинчи жарым жылдыкта 20 сөздөн 25 сөзгө чейин, экинчи класста 40 сөздөн 45 сөзгө чейин, үчүнчү класста 60-тан 65 сөзгө чейин, төртүнчү класста 85-тен 90го чейинки сөздөр. Урматтуу студенттер, лекцияны толугу менен абвенден алып, окуп таанышып чыгасыңар. Жат жазууну окуучуларга жаздыруунун жолдорун окуп үйрөнөсүңөр. Ошондой эле конкреттүү класс үчүн жат жазуу сабагын уюштуруп, кайтарым байланыш түзөсүңөр. Саламатта калгыла, абвенден жолугушканга чейин.